بسم الله الرحمن الرحيم. Siz менен биз тарых китебин окуп атабыз. Ошо шайтан жиндерге байланыштуу тарыхтарды бул жерде айтып атат, хадистерди алып келип атат. Демек, шайтан алейхиллана намазда да катышат экен, бирок азанда кетип калат экен. Ошон үчүн алымдар айтат да, эң чоң ибадат болгон намазда дагы шайтан келип туруп каршылык душманына кыла алат дейт. Бирок эң корккон нерсеси эмне? Аллахума рабба хадихи даъвати тамма. Азандан кийинки пайгамбарыбыз азанда айткан даъват тамма, толук болгон чакырык. Алла Таалага, динге, эки дүйнөнүн ийгилигине, ыймандуулукка, пайгамбарыбызды ээрчүүгө болгон толук чакырыкта азандын ичиндечи. Бирок азан айтылганда, камат айтылганда, мындайча айтканда даават кылынганда шайтан качат экен. Пайгамбарыбыз фалаху дират, анын жели чыгарып алып туруп качат дейт да. Жели чыккан боюнча качат дейт. Калган бардык ибадаттан мындайча айтканда шайтан коркпойт деген сөз. Калган орозодар адамга мээнет кыла алат. Намаз окуп атса мээнет кылат. Эл, коом эгерде айыл бардыгы намаз көй болсун, бардыгы орозодар болсун, аларды буза алат да. Алардан коркпойт. Бирок качанда дааватка, динге болгон чакырыкка, бири-бирине жакшылыкка үгүттөөдө, жамандыктан кайтарууда бекем болгон болсо, анда шайтан алейхиллана андайларды азгыра албайт да. Ал жакта анын азгырыгы жүрбөйт.